Тактугандар азыр бир заводду көргөнү кетип атабыз. Өзү жакын эле деген. Жакын эле дегенден бери бир 50 километр жүрүп койдукпу. Кыскасы бирок эмелери жакшы экен мындай. Барып көргөзүп нарак берак кылыпчы. Азыр биякта Сейитке бар. Буюрса жакшы маалыматтар менен дөөлөт издеп атып, буюрса жакшы нерселерди көргөзөм деп кетип атат. Бияк экөөбүз терезе менен иштейт экен. Терезеге керектүү нерселерди азыр издеп жүрөбүз. Мында биз менен бирге болуп туруңуздар азыр. Азыр заводдун ичин да көргөзөбүз. Азыр шоурум ушундай. Алюминге керектүү профилдердин түрүн жана аксессуарлардын түрүн завод тургандар ар жакта чыгып атат. Буяка коюп коюшкан. Көрдүңүздөр мондай. Любойну тартып атканда. Алар заводко келди. Ассортимент деген ошондой. Тугандар, буякта алюмин куюлуп атат. Монда алюминдер мына. Эме менен келет. Буяка куюлат. Анан жол тарабынан болсо мына даяр болуп чыгат. Мо жакта ошол сиздер любой нерсени заказ берсеңиздер, ошого жараша калыбы даярдалып, ошого жарашанан көбүрөөк качествода чыгарып берет. Могу калыптар бири-бириге окшошпойт. Буякта могу бир ряд турат го. 2 ряд, 3 ряд, тиякта өтө көп рядда ар бир товардын калыбы монтип жасалып даяр турат. Эгер кийин заказ берсе ушундай калып болуп калса, сразу жасап чыгат. Эгер жок болбой кала турган болсо, жаңыдан тияктан токарлар тияктарсаң да, могу жакта токарлар могу 1, 2, 3, 4, 5 аппарат менен мондой калыпты жасап, андан кийин заводдон чыгарып берет буйруса. Бул могу биринчи этажы, профилдер тиякта турат, экинчи этажы, и бул жакта узун ар жакта кетет. Тугандар, азыр бияк бир аз шумда болушу мүмкүн. Бирок буякта бүт производство болот. Көрүп атасыздарбы? Монда фурнитуралары, Монда фурнитуралары. Так, бул жагынан со, жана сиздер размерлерин бересиздер, ошолор эмесин жасайт, форманы. Инженерлер. Кыскасы бүт чыгат да, шакта жабак упаковка болуп, акырында колуңуздарга тиет достор. Баалары дагы оптом болгондуктан любой баада эме кылып сүйлөшүп беребиз. Негизи профили 6 метр болуп келет. Бул деле алюмин заводдон куюлуп туруп келет да. Андан кийин ал заводдон келип туруп 6 метрден могул станокторго коюлат, кесилет. Миллиметрлеп мондай сантиметр кыласын өзүң каалагандай размерде булар кесип берет. Бул станоктор. Бул станоктон кеминде 30 штук турат. Бул жерде биз көрүп турган. Бул станок 30 штук эмне десек болот? Бул автоматташтырылган станоктор десек болот. Бул эч кандай адамдар колдонбой эле турат. Өздөрү автоматтык түрдө кесип, бул жерге даярдайт. Бул жерде кесип даярдаганда кесип аткан учурда алюмин билесиздер, бир аз чоюлчак болгон үчүн тиштерин моңкотпош үчүн май колдонот. Азыр бул май анан өзүн могул май болуп, өзүн багы пырларын деп койсок болот. Пырлары менен чыйкалат. Ошону бул жерден жууп тазалап бул аппарат. Бул жака түшүрөт, мондай болуп тазаланып. Бул жерде карасаңар, май жок, эч кандай стружка да жок.
Андан кейін бұл жаққа келеді. Сіздерге аз көрсетелі, бұл жақты дағы. Бұл Қытайлар аябай негізілі менеткеч халық екенін бұл жерден көріп тұрсақ болады. Бұл жерден упаковкалап, бұл жерден шыққан тауарларды бұл қыздар коробкаларға салады. Анан бұл баяғы даяр болған сухарларды шунда қылып тұрып шығарады. Коробкаларға салады, то есть. Андан кейінгі сіздерге көрсетіп кете тұрған нәрсе бұл жерде. Бұл сухарларды кейбірке заказ арғанда болып қалады. Бұл жерін тешіп бер, бұл жерін резбаға да бер деген учурларға бұл станок менен көрсеңіздер болады. Бұл станок менен резбасын сразу салып, тешіп даярдап қояды.